Кийинки сөз Эрибаев Алишер Ташбаевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Алмаз Арылбекович, мен бул жакта. Алмаз Арылбекович, мыйзамдын долбоорун жакшы жазыпсыздар. Чоң аракеттерди кылыпсыздар. Эми бүгүнкү күндө сот адилеттүүлүк системасын өнүктүрүү боюнча, андан сырткары нотариаттык буга чейинки бир нече мыйзамдарды кабыл алганбыз. Сиздер да өзүңүздөр инвентаризация кылып чыктыңыздар, ошолордун бир аз статусун көтөрүп, анан кийин сот иштеринин жумуштарын жеңилдетүү максатында кылып атасыздар. Бул жерде мен мыйзамдын долбоорун колдойм, бирок бир шайкеш келбеген жерлери бар. Сиздин көңүлүңүздү мен бурат элем, могу жердеги 100-100 берене 5 прим деген жанагысын карасаңыз, нотариалдык буйрукту чыгаруу жөнүндө арызды кабыл алуудан баш тартууга негиздер деп атасыздар. Ошонун сиз жанагысын экинчи подпунктун окуп койсоңуз. Кайсы беренени айтып атасыз? 105? 105. 100-5 прим. Жүз беш прим кайсы пункту? Үчүнчү. Билдирилген талапты ырастаган документтер берилбесе деп турат. Ушул жерде сиздер отказ кылыш жанагысы маселеси болуп атат да. Ушунун эле экинчи пунктун карасаңыз, биринчи пунктунда карасаңыз 103 прим 104 берем жанагысы менен каралган талаптар каралбаса деп. Берде сиздердин ушул үчүнчүсү менен сиздер кайталап атасыздар. Биринчиден, экинчиден эле алыс берүү боюнча 103-чү, анан 104 примде арыздын формасын жана мазмуну деген жерде сиздер 5 пункт менен көрсөтүлүп атат да. Талаптардын негизделиши ырастоочу документтер. Ушундай жанагылар жагдайбылдар болсо сиздердики кабыл албайт. Анткени могу жердеги 2-3 пункттар сиздерде могу ачыкча болуп калган да. Түшүнүктүү, Алишер Ташбаевич, бу жерде биз азыр концепциясын эле сунуштап атабыз. Экинчи окуун алкагында сунуштарды берсеңер биз карап чыгалы. Убакыт тар болуп атат. Могу жерде 2 мүнөттө сиз менен толук кандуу талкуулай албайт экенбиз, Алмаз Арылбекович. Андан кийинкисин көңүлүңүздү 100 берененин 9-10 пункттарына, подпункттарына бурат элем да көңүлүңүздү. Бул жерде сиздердин мыйзамдын долбоору боюнча 110 беренеси боюнча нотариалдык буйруктун өндүрүп алуучу берүү менен гана бүтүп калып атат да. Башкы мыйзам болгон буга чейинки жанагы граждандык процесстик кодекс бар. Ал жерде жарандык гражданский кодексте уважительная причина деген түшүнүк бар да. Сиздер могу жерде уважительная причинаны нотариалдык конторалардан алып коюп атасыздар да. Ошол эле табигый кырсыктар болуп калса, өзгөчө кырдаалдар, иш сапарында, кызмат өтөөдө же болбосо командировкада болгон жагдайларды сиздер эске албапсыздар. 127 берененин жарандык кодексине. Буга эмне дейсиз? Сиздердин мыйзамдын долбоору боюнча 10 күндүн ичинде кайрыма каршы келбесе, кайрылуу арыздоо келбесе, ошол күчүнө кирет деп калган. Туура ошондой. 10 күн деп калыпсыздар. А бул жерде 127 берени жарандык кодекстен бузулуп атат. Ал жерде жана Кыргыз Республикасынын 120 беренесинде айтылат. Жана уважительная причина дейт го орусча. Жанагы урматтуу себептер деген түшүнүк бар да. Урматтуу себептерди киргизбепсиздер нотариатка. Урматтуу себептерди киргизип кетиш керек. Биз сунушуңарды карап чыгалы, Алишер Ташбаевич, анда. Ушул экинчи окуун алкагында анан сиздерге жооп беребиз да. Алмаз Арылбекович, сиз мага кирсеңиз, сиз менен отуруп могу мыйзамды доработка кылайлы. Экинчи жанагы. Жарайт.